Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын жаштар редакциясы жана Ош мамлекеттик телерадио компаниясынын чыгармачылык жааматтары чогулуп туруп, кыргыз элинде эл алдында жүргөн чыгаан кыздарды элге кеңири жеткирүү максатында Каныкей бизде жок бекен деген бир канча көрсөтүүнү өзүнө камтыган телециклдарды баштагандыгын өткөн саныбызда биз сиздерге билдирген элек. Ал саныбызда биз Кыргыз Ош мамлекеттик мүлк фондунун төрайымы Танабар Бахапова менен болгон маекти тартуулаганбыз. Ал эми бүгүнкү биздин кезектеги бизге аябай кызыктуу маегин куруп берүү үчүн келген Саламалик акционердик коомунун төрайымы Абдурасулова Тажиниса Сыдыковна. Абдурасулова Тажиниса Абдурасуловна 1948 жылдын 12 февралында бул дүйнөгө жарык көрүп келген. Төрөлгөн жери Кожоке айылы Нокат районуна караштуу. 1955 жылы Ломоносов орто мектебине кирип, 1966 Жалаң 5 деген баалар менен мектепти ийгиликтүү бүтүргөн. Бала кезимде мен ойлойм да, эң кичинекей кезимде мен өзүм жалгыз кыз чоңойгом, 3 эркектин ортосунда. Атам айылдан кыздар менен ойнотуш үчүн мени көтөрүп барып, ошо кыздар менен ойнотуп келишкен. 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетинин өндүрүштүк өнөр жай товарларынын товароведение бөлүмүн бүтүрдү. Мектепте окуган мезгилде мен бала чагымда ушунчалык эмнеге сабакты жакшы өзүмө өздөштүрүп алгандыгымданбы, мен балдардын алдында өзүмдү дайыма жогору койчумун да. Кийин 9-10 класстарда барганда биздин мектеп Ломоносов атындагы орто мектеп бизде региональный вот көкбел эмнеси боюнча өрөнү боюнча биз жалгыз гана орто мектеп болчу, и долевой интернатка келип балдардын баардыгы окушчу да, кыздар балдардын баардыгы келип окушчу. Ошол мезгилде мен секретарь комсомольской организация, комсомолдук организация секретары болдум. 11 класс окуп жүргөндө мен эсимде калган ушул нерсе эмнеге 19 комсомолдун съездине делегат болуп барганым Бишкекке. Студенттик өмүрүмдө мен көп нерсени айта албайм, анткени бул мезгил мен үчүн аябай оор турмуштар. Турмушка чыгып калдым биринчи курсту бүткөндөн кийин. Анан аял катары балалуу болдук. Студент мезгилде балалуу болуп, баланы дагы тарбиялап, окууну окуйт деген нерсе мен үчүн өтө кыйын болду. Ошон үчүн өзүмдүн окуудагы болгон жакшы жетишкендиктеримди мен университетте көргөзө алганым жок. 1992 жылы Абдурасулова Тажиниса эже жаңыдан гана уюшулган Саламалик фирмасынын төрайымы болуп шайланды. Үй бүлөлүү жолдоштун аты Мопоев Асан аке, ошол Саламалик фирмасынын президенти. Урматтуу көрөрман, алдын алып айтып кетейин. Каныкей бизде жок бекен телециклинин ар бир коногу өткөндө да, бүгүнкү да, кийинки да катышуучулардын баарына бирдей эле маанидеги суроолор берилет. Алынган жооптордун тапатын текшерүү үчүн биз мына ушул берүүнү уюштуруп отурабыз. Айтыңызчы, Тажиниса эже, сиз өзүңүздү лидермин деп эсептейсизби? Мен азыр өзүмдү эч убакта лидермин деп эсептей албайм. Мен көптүн ичинде жүргөн жөнөкөй гана кыргыздын кызы катары эсептейм. Бирок мен кыргыз эли үчүн, кыргыздын мына өсө турган генофону үчүн менин өзүмдүн алдыма койгон максаттарым аябай көп. Мисалы, сыр болбосо. Бул нерсенин сыры жок, конечно. Бул нерсени мен айткым келет. Мына биздин турган офисибиз бул детсадтын мурдагы биринчи эмнеси да, имараты. Ошону оңдоп биз ушул жерге түзүп кирдик. Мен акимчиликтин алдында ушундай маселе менен кирдим эле. Ушул автотрестин детсаты жабылып калды. Бул жерге жүздөгөн, 150 балдар келип катнашчу. Азыр вот бүгүнкү күнү детсат иштебейт. Ошону жок дегенде биринчи группасын 30дан баштап балдарды алып, ошол балдарды кичинекейинен баштап англис тилине, түрк тилине, өзүбүздүн араб тилге үйрөтүп, өзүбүздүн кыргыз тилди дагы унутпастан эч убакта, и спорт менен да тарбиялап, мен ушул балдарга гана өзүмдүн эмгегимдеги болгон үлүшүмдүн бүтүп бараткан балдарга арнайын деген ниетим бар. Мен туура түшүнсөм, ушул биз отурган офистин өзүндө. Жок, биз отурган офистин өзүндө эмес, бул жерде жаныбызда детсадтын зданиясы бардыгы бар. Ошол детсадтын зданиясы бүт бардыгы толугу менен токтоп турат. Иштебейт азыр. Ошол зданиянын өзүнө корону эмнеге акимчиликтен суранып атам.
ошону бизге берсе, биз ошол эмнеге детсадын өзүндө балдарды тарбияласак деген ойдомун. Эми бул тарбияласак деген мен баардыгынын тарбиясын өзүм ала албайм. Ошол жерде иштей турган адамдарды алып, ошол жердеги адамдардын бүт баардыгын тиги зарплатасын төлөп берип, балдардын тиги тамактарын эмне кылып берсек, ну как, тамактарын обеспечить этип берсек, дайындап берсек, ошонун бүт баардыгын мен ойлойм өзүмдүн үлүшүм деп. Тажин Сеже. Боло турган генофондуна. Тажин Сеже, айтсаңыз, сиз мисалы үчүн бирөөнү башкаруу үчүн өзүңүздүн кандай сапаттарыңызды баалайсыз? Мисалы үчүн сиздин фирмаңызда фирмалар көп да, ар биринин өзүнүн лидери бар. Өзүңүздүн фирмаңыздын лидери катары сиз кайсы сапатыңыз менен башкара аласыз? Менин сапатымда адамгерчилик сапаттын эң жогоркусу деп санайм, анткени менин жөнөкөйлүгүм. Мен өзүмдүн коллективимдин алдында эч убакта мен башкарма элеп, же болбосо мен президент элем деп мен өзүмдү эч убакта жогору койбойм. Тамак ичкенде биз дайыма чогуу тамактанабыз. Талаага жүргөндө мен өзүм жалгыз эч убакта жүрбөйм, постоянно дайыма жанымда кыздардан, бухгалтердан же болбосо башка юристтердин дайыма чогуу алып жүрөм, анткени кеңешип кескен бармак оорубайт. Жанагы бир баш, эки баш, бардыгын жасаган кеңешип кесип, кеңешип сүйлөшүп, бардыгын чогуу жасаганда коллективди өзүңө да тарта аласың, өзүңдүн адамгерчилигиңди эч убакта жоготпойсуң деген ойдомун. Бул сизге коркунуч туудурбайбы? Сиз өзүңүз менен коллективдин ортосундагы дистанция бузулат деп. Дистанция бузулбайт эч убакта. Бул дистанция бузулгандын ордуна наоборот сплочайт, бириктирет, биримдикке алып келет деген ойдомун. Бирок көпчүлүк кызматкерлердин ичинде муну түшүнө берген жок да. Мен ойлойм менин кызматкерлерим бардыгы түшүнөт деп. Анткени алар мен үчүн дайыма мен талаага кетсем сагынышат, мен келсем мени жакшынакай кылып тосуп алышат. Асан аке, Тажин Сеже үйдө балдар үчүн кандай апа, коңшу колоң үчүн кандай аял, сиз үчүн кандай жубай? Эми мен үчүн жакшы эле жубай. Балдарына карайт. Балдардын сыйы. Кошуналар болсо күндө кирип сурап турушат. Командировка кетсе да келип сурашат. Кайда эмне болду деп. Менимче ошол өзүнүн жакшылыктыгынан болсо керек, элдин баары сураган. Балдарым үчүн мен сүйүктүү апамын. Апа боюнча калат. Эч убакта эч ким апаны башка бирөө замин алмаштыра албаса керектир. Коңшулар үчүн мен бул коммерция кызматы ушундай экен, бир кетсең талалып, ошол боюнча көпкө чейин жок болуп каласың. Коңшуларым дайыма жоготушуп, мен келгенде эңсешип бүтүп алышат. Жубайым жолдошум үчүн мен сүйүктүү жубаймын. Мен сизди карап турбай таң калам да. Сиз азыр аябай татынакай эжесиз. Жаш кезиңизде мындан 10 эсе татынакай болсоңуз керек эле. Кантип сиз өзүңүздү сактап калдыңыз эже? Я не могу ответить на этот вопрос. Билбейм. Өзүңүз сүйгөн адамдагы сизге жаккан сапат. Мен сүйгөн адамдар жөнөкөй, адамгерчиликтүү, чынчыл, ошол эле мезгилде мээримдүү боло керек. Азыр адамдарда мээрим качып баратат. Ушул мээримди эң жогору коюшубуз керек. Жаман көргөн сапатыңыз? Жаман көргөн сапатым алдамчыл адамдар, алдаган адамды мен жаман көрөм. Сиздин ачууңузду келтирүүчү сөз? Мен ачуумду бат келтириш өтө кыйын. Мен ачуумду келтирүүчү сөз, сиз өтө кызык экенсиз деген сөз. Бул менин нагородума да ташыргыды болуш керек. Ну это же нельзя так. Кызык экенсиз, кызыкасың может быть, но это мен жиним келип кетет да кызык экенсиз деп сүйлөгөндө. Сиздин кубанычыңызга, кубанычка жеткирүүчү сөз? Мен кубанычка жеткирүүчү сөз бул мени алтыным кандайсың деп койсо мен тим эле жарк этип күлүп жиберем. Анткени мени ушул кичинекеймен тарбиялаганда атам айтчу да дайыма. Маанаңды жарык кылып жүргүнүң кызым. Кандай болсоң да, ыйлап атсаң да, эмне болуп атсаң да, адамды көргөндө
ушунчалык жакшынакай кылып тосуп алышың керек. Кандай адамды көрсөм да деп. Мен ошон үчүн ошол тарбия ушул мезгилге чейин калса керек. Мен кандай адамды көрсөм да күлүп, тааныймбы, тааныбаймбы, колумда учурашканда да болот, күлүп менин жүзүмдө ушул нерсе калган. Менин жаштыгымды, менин ушундай мезгилге чейин, ушул мезгилге чейин мени ушундай кылып сохранить эткен нерсе ошол менин мүнөзүм болсо керек. Өмүрүңүздө эң алгачкы рейд канча сом алдыңыз эле колуңузга? Биринчи айлыкпы? Айлыкпы жыгып өзүңүз эс тута баштагандан бери канча жашыңызда акча кармадыңыз и канча эле? Мен 18 жашымда эң биринчи жолу мен детсадка воспитательница болуп иштеп барып, ошондо 60 сом айлык алгам. Деги эң көп канча суммада акчаны кармадыңыз? Эң көп сумманы кечегинде Россияга барганда миллион менен кармадым. Кандай сезим болду сизде? 60 сом алганда мен үчүн ушунчалык чоң байлык колумда тургандай. Аны үчүн ал мезгилде 60 сом менен мен үйгө атамдарга нават алдым, апама көйнөк алдым, атама көйнөк алдым, ушунчалык сүйүнүп бардым да. А мен 1 миллион сом менен 2 күн жашай алган жокмун. Вот так бывает. Тажин Седже менен болгон маекке биз кайрылабыз. Азыр реклама. Урматтуу мырзалар жана айымдар, Кыргыз мамлекеттик улуттук телерадио компаниясынын жаштар редакциясы тарабынан даярдалчу Кумар шоу оюндарынын чыгармачылык жааматы сиздерге дагы бир жаңылыкты сүйүнчүлөгөн отурат. Анткени 1994 жылдын 7 ноябрь күнү, эстеп калгыла, 7 ноябрь күнү жаштар телекечесинин кечки санында сиздер албетте көптөн күткөн Кумар шоу телевикторинасынын күздөгү номер 1 санын көрөсүңөр. Бул оюнда албетте деңиз күлкү, деңиз суроолор жана күтүлбөгөн окуялар. Ал эми чындап айтканда, бул күнү деңиз баалуу белектер. Тагыраак айтканда, Mercedes-Benz, Jeep Cherokee, ВАЗ 21099 оюндары. Ойногула биз менен бизди көргүлө 7 ноябрь жаштар телекечеси Кумар шоу. Тажин Седже, азыркы жаштарды түшүнөсүзбү? Жаштарды мен түшүнө албайм. Жаштарды мен өзүмдүн балдарымды да кээде түшүнө албай калам. Анткени булар кыйынчылыкты көргөн жок. Турмуштун оорчулугун көргөн жок. Окууга барып келип, кийимдери бүтүн, тамактары даяр. Окууну бүткөндөн кийин булардын турмушка даярчылыгы таптакыр болбой атат. Башаламандык башталат балдардын ортосунда. Мен балдарды карап туруп просто боорум ооруйт да. Ушунчалык боорум ооруйт. Сиздин 18-25 жаш курагыңыздагы дүйнөгө болгон көз карашыңыз менен азыркылардын 18-25 жаштагы курактагы улан кыздардын көз карашына айырмасы эмнеде деп ойлойсуз? Мени 18-25 жаштагы көз карашым меники чынчылдык, чоң адамдын алдында ийменүү, кичүүлөрдү сыйлоо. Эгерде бирөө жарым түшүнбөй бир нерсени сурай турган болсо ага түшүндүрүп айтып берүү. Менин өзүмдүн эң биринчи милдетим катары болчу. Азыр мен балдарды ойлоп карап көрөм. Булар билген нерсесин эч кимге эч убакта айтпайт. Сурасаң чын нерсени айтканды айтабы айтпайбы чын нерсеге түшүнбөйм. Балким сиздин бир азыркы муунда жаштардын ичинде бир урматтаган бир касиети бардыр. Мени урматтаган касиет. Сиз урматтаган. Мен урматтаган касиет, значит, азыркы балдардын тиги эмнеге тилге өтө көңүл буруп, англис тилине, түрк тилине үйрөнүп, ушуга шык коюшуп, эл аралык тил менен сүйлөшүп, мамиле кылалы деген ойго келгендиги мени аябай кызыктырат. Мен ыраазымын жаштардын ушунусуна. Бизди ошол мезгилде үйрөткөн мезгилде биз окуган эмеспиз ушулардын бардыгын. Эми мына мен Америкага чейин барып келдим, Японияга чейин барып келдим, Турцияга чейин барып келдим. Булардын бардыгы мен үчүн көп нерсенин бардыгын айткым келет, бирок оюмдагы нерсени мен эч кимге айта алган жокмун да. Мунун баасы канча деп сураганды билем, муну берип кой деп сүйлөгөндү билем, башка эчтекени билбейм. Душмандарыңыз барбы же? Душман, ар бир адамдын душманы бар го деп ойлойм. Сиздин душмандарыңыз сиздин өмүрүңүздө кандай даражада турат, кандай деңгээлде турат, орду кандай?
Чынын айтканда, мен душманымдан эч убакта коркпойм. Пешенеге жазылганы болот. Сизге жардам береби душмандарыңыздын бар экендиги? Бул нерсе мени дайыма өзүмдү сезимимди жогору коюп, дайыма өзүмдү тың кармоого жардам берет. Анысы туура, душмандын көзүнүн алдында мен өзүмдү дайыма жакшы сезүүм керек. Душмандын көзүнүн алдында мен өзүмдү дайыма мыкты көргөзүүм керек. Айтыңызчы, эгерде душман менен сиздин достошууга кандайдыр бир кызыкчылык туулса да, достошот белеңиз, өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыңыз үчүн. Мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгым үчүн эмес, мен өзүмдүн оюмда болсо, душман менен достошот болчумун чындыгында. Анткени достун ичинде эмне бар, аны да билбейсиң. Оюнда эмне бар, аны да билбейсиң, туурабы? Душмандын оюнда да эмне бар экен, эмне үчүн билип коюш жаман нерсе. Билиш керек. Эгер сиз Аны менен да достошо алам дайыма. Эгер сиз эркек киши болсоңуз, мына ушундай деңгээлге жете алар белеңиз? Эркектерди мен ойлойм дайыма жогорку даражада турат деп. Анткени биз аял адам, биз сыйлайбыз эркекти. Үй бүлө эле кандай аялсыз эжесиз? Өзүмдү ойлойм, мыкты аялмын го деп. Кирди таза жууганды жакшы көрөм, үйдү таза кармаганды жакшы көрөм. Тамакты таттуу жасап, столду жакшынакай даярдап, чогуу отуруп, тамак жегенди жакшы көрөм. Үй бүлөнүн бактысы ушул да. Айтышат, аял киши үйдө отуруш керек, бала тарбиялаш керек деп. Мен сиздин биографияңызга көз чаптырсам, сиз ар дайым өндүрүштө, ар дайым иште. Ойлобойсузбу же, балдарыма мен начар тарбия берип койдум, же болбосо жок эле дегенде балдарыма жакшы көңүл бура албадым деп. Дайым ойлойм. Эгерде мен үйдө отурган болгондо, мен балдарым эч убакта может быть, среднее образование менен калып калбашы мүмкүн эле. Эми бул жанагы биздин кыргыздын ушул бир эмнеси болот экен, баягы окуп атканда жаш мезгилиңде сен эми баягы чоң балдарыңды мага бер, биз багабыз деп. Чалкембирдин баккан ошол эми тарбия ошол боюнча калып калат экен. Кийин жумуш менен аракет болуп каласың да ошол боюнча тарбия балдарыңды өз убагында тарбиялаганга колуңан келбей калат экен. Кийин жумушка кирип кеткенден кийин бул жаман нерсе да. Кайра чыгып кетиш, бул жерден башка жака кетип калыш болбойт. Неберелериңиз барбы? Неберем бар, 3. Демек сиз чоң энесиз. Мен чоң энем. Бул деген сөз Тажиниса Абдурасуловна карыды деген сөз эмеспи? Мен эч убакта карабайм. Мына экөөбүз тең эркек кишибиз. Эркекче сүйлөшөлү да. Эгерде Кыргызстанда бүт башкаруу системасын аялдарга берип койсо, менимче батыраак чыкпай беле кризистен? Эми баягы тең жегенди тегирип сүйүп жүрдү, тең эле болгондо жакшы болмок. Баары жалаң айыл болуп кетсе да болбойт го дейм. Эже айтыңызчы, азыркы заманды сиз кандай деп элестеттиңиз эле мындан 5 жыл мурда дейли мисалы? Ошол кайра куруу доору баштала баштаганда ушундай болот деп ойлодуңуз беле? 5 жыл мурда мен биздин Кыргызстан ушинтип демократиялык кыргыз эли, кыргыз жери болуп бытырап калабыз деп ойлогон эмесмин. Мени уккандар, конечно, кечирсин. Биз бытырап калган жерибиз жок деп эмне мени талкуулашы да мүмкүн. Бирок мен эч убакта ойлогон эмесмин. Кыргыз калкынын башына ушунчалык оор турмуш түшүп. Айылга барсаң, мектепке барган балдар даже резиновый өтүктү таппастан, галошту таппастан жылаң айлап барган балдарды да көрүп, ушунчалык зеним кейийт. Мен ойлойм, биздин өткөргөн турмуштун бүт бардыгы биз чоң турмушту өткөргөнбүз. Азыр балдардын башына кичинекейинен баштап, балдардын башына эң оор турмуш башталып атат. Бул экинчи жагынан бул нерсе жакшы чыгар. Бизди айлык берген, тарбиялаган, кийим кийгизген, даже мектепке барганда тиги бир маал тамак берчү бюджеттин эсебинен. Биз билген эмеспиз кыйынчылыкты. Азыр балдар кичинекейинен баштап ушу кыйынчылыкты биле баштады. Мен ойлогон эмесмин мындай болот. Менде бир суроо пайда болду да, балким жооп бербесеңиз өзүңүздүн ишиңиз. Пара бердиңизби? Мен пара бере албайм. Анткени мен өзүмдүн тапкан тыйынымды бирөөгө оозуна тутуп бергим келбейт. Кантип сиз сакталып атасыз? Мен сиз дегеним сиздин фирмаңыз.
Мен фирманы биринчиден мен өзүм айтып атпаймынбы, жана өзүм жалгыз эч убакта жүрбөйм, баспайм эч убакта, и кагазды да өзүм жалгыз жазбайм. Мени акчасын контракт боюнча канча кымбат болсо ошону төлөйм. Мен өзүмө юристти постоянно алып жүрөм. Юрист юридикалык жактан мени эмне кылат, защита кылат, сактайт. Экинчи жагынан, значит, менде бухгалтерларым жакшы кишилер. Бизде учет так, документтердин бүт бардыгы юридикалык жактан жакшы оформить этилген. Мен өзүмдү өкмөттүн алдында, закондун алдында өзүмдү коргоп алам деп эсептейм. Анын эмне сизди эле текшере берет? Кызыккандар көп го. Тапкан тыйындардын бардыгын каяка коюп атат деп. Мен тапкан тыйындарымды эч убакта үйгө койбойм. Мен да кызыгайын. Каяка коюп атасыз же тапкан тыйындарыңыз? Теги эле тыйындарыңыз көппү? Фирмада, бардыгы элдин алдында. Сиз өзүңүз айта аласызбы, мен бай аялмын деп? Мага байлыктын кереги жок. Мен эл үчүн иштегим келет. Анда сиз үчүн байлык эмне бул? Байлык бул күнүмдүк нерсе. Мен байлыкты эч убакта санабайм байлыкты. Байлык адамдын өмүрүн алып калган эмес. Байлык адамды жогорку даражага жеткирген эмес. Бай деп бирөө менен азыр учурашпайт, туура. Мен байлыкты жасап өзүмдүн чөнтөгүмө салгандан көрө мен анын көрө лучше гуманитарный помощь оказать эткеним жакшы. Бизде фирманын өзүндө көптөгөн гуманитарный помощь оказать эттик. Студенттерге чейин жолу бердик. Быйылкы жылы вот эмнеде көчкү болгондо, Тосойдо көчкү болгондо акимчиликтен суранышты 7000 сомдук товар бердик. Мен эчтекени аябайм. Эл үчүн? Эл үчүн эчтекени аябайм. Башкаруучу органдар үчүн? Башкаруучу органдардыкына мен туурадан туура жооп айтам. Эгерде постановлениясы боюнча туура жазылса, мен сизге жардам бере алам деп айтам. Эгерде туура эмес жазылчу болсо, кечириңиз, мен сизге жардам бере албайм деп айтам. Ал үчүн мен тилимди кесип албайт. Тапкан тыйын өзүбүздүкү. Башка бирөөнүкүн урду алган жерибиз жок, банктыкын колдонгонубуз жок. Эми мен сизден анкеталык суроолорго жооп алайын. Сизге жаккан музыка? Мен өтө муңдуу музыкаларды жакшы көрөм. Муңдуу музыкаларды укканда эмнегедир көңүлүңдүн ичинде сонун ыргактар чертилип, көп нерсени ойго келтирет. Ай калкыйт көктө, ак жайдын таңы. Мен сөзүндө, мен уунум жакшы эмес, эмне кылам да? Өзүң деле жерекем, өмүрдүн жаны. Күнөө сенде эмес, күнөө менде эмес, күнөө сүйүүдө